ушул жактан здание алып атабыз. Буга ачыгын айтып коюш керек, биздин президентибиз дагы жардам берди. Биз өзүбүз ушундай идеяны айтканбыз. Кудай буйруса Кыргызстандын тарыхында официально документально эми биринчи жол ушундай вакыф коюлат. Ал вакыфка кимдер? Сиздердин Либойдун балдары кийин келе турган болсо, мына Чубак ажы 12 жыл окуганбы, Чубак ажыдай болуп 12 жыл окуса, 12 жыл бекер болот. Экинчиси, Египетте, Иорданияда, башка жакта биздин илим алып аткан балдарыбыз бар. Алар келген болсо дагы бул жакта айтат, кыргыздарда вакыф коюлган экен го дейт. Ошол жакта орун бош болсо, ошол жакка кете берет. Эми сиздерде бол бардык эле сразу келе албайт. Акчасы жоктор бар, бирок бекем намаз окуган, айылда кичине эле акчасы бар эптеп чогулта албай жүргөн инсандар бар. Эми алар билет эле ала турган болсо, виза ала турган болсо, бул жакта бекер гостиница болот. Телефонго, колл-центрге чалат же СМСке жазат. Ушундай силерде Кыргызстанда бекер ушундай кыргыздар үчүн вакыф коюлган экен го, ошол жакка жатайын деп келип карайт да, 16 сентябрь бош эмес, 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ушул жакка бекер жатып кетсеңиз болот деп. Вакыф деген ушул нерсе. Ошондойго биз азыр Кудай буйруса аракет кылып атабыз Кыргызстандын биринчи тарыхында. Бул жакка президентибиз да жардам берип атат, алар документацияда бул жакка көп нерсе бар экен да. Эми сиздер угуп каласыздарбы, Кыргызстанда баягы кыргыздар боюнча вакыф коюп кеткен экен, биздин ата бабаларыбыз келген экен, бекер Мединадалар жашайт экен депчи. Андай укканыңыздардын бардыгы бул жакта кыргызстандардын эч кандай вакыфы жок туганда. Бул жактагы Якупбей деген вакыф коюп кеткен, ал дагы бир убакытта Орто Азиядан да. Булар эми биз мурун немеде Орто Азияда биз Фергана тиги Кокон хандыгы тиякпак деген болгон. Кокон хандыгына караганга байланыштуу бул жакта кагазга жазганда мага өз көзүм менен көрдүм да. 159 жыл болуптур ошол вакыф. Бул жазганда айткан Орто Азиядан келгендерге деген. Биздики документально эчтеке жок да. Бул Каримовдун убагында бу жака келгенге кичине проблема болгон, өзбектер места бош болгон, ошонун ордуна биздин кыргыздар бекер жат турган.